мекеме ишканаларын баары бериш керек. Эми жөнөкөй кызматкерлер 10 миңден, жетекчилик кызматтарда иштегендер 15 миңден кем эмес суммадагы ККМ чектерди ай сайын салык кызматына тапшырып турат. Муну өкмөт бюджеттик мекемеде иштеген кызматкерлерге милдеттендирип, бул иштер көмүскө экономиканы ачыктоо, салык тартибин сактоо максатында жасалып жатканын кабарлаган. Бул чара мамлекеттик кызматкерлердин финансылык абалына таасирин тийгизбейт. Бул чектерди алуу үчүн гана жасалган иш экенин белгилей кетели. Бюджеттик мекемелерде иштегендер ККМ чектерди талап кылууда эл үчүн өрнөк болушу керек. Жалал Абад шаарында дагы мындай өнөктүк башталып, бардык бюджеттик мекемелердин кызматкерлери катышууда. Алар соода кылган жайлардан чек суроону эп көрүп, экономикага салым деп билишет. Ал эми кала боюнча жалпы 4100дөн ашык ККМ аппараттары орнотулган. Эски жылдын жыйынтыгы боюнча биринчи бөлүмүн топтоп бергенбиз. Азыркы учурда дагы топтоп жатабыз ККМ чек боюнча. Бардыгы 90% ошо 10 миңден жогору айлык алышат. 10 миңден ошо 10 миңдик ошо чекти Кудай буйрса ошо тапшыра алышат деген ойдомун. Шуну тиги айтып деп эле атабыз. Бул да болсо бир топ ошо өзүбүздүн бюджетке, салыкка ошо бир топ жардам берген болобуз ушу менен. Администрация президенттен келген, токтом чыккан ошо 12 декабрда чыгат 23 жылы. Жалал Абад шаарында караган мекеме ишканалар ушу налоговыйга алып келип, чектерин тапшырыш керек. Список ошо таблицаны бергенбиз, таблицанын негизинде тапшырып беришет. Деген менен бул милдеттенмеден кийин коомчулукта түрдүү пикирлер пайда болду. Көпчүлүк муну колдосо, айрымдары бул үчүн шарттар түзүлүшү керек дешет. Себеби алыскы аймактарда күнүмдүк соода сатык кылган базарларда чек алуу мүмкүнчүлүгү жоктугу менен түшүндүрүшөт. ККМдин аппараты болмоюнча эчтеке ал аткаруу кыйын, ал мүмкүн эмес. Бөлөк жактардан аны кыштактарда дегеле чек деген дегеле жок. Шаардын өзүндө жок болуп аткандан кийин ал каякта? Көп, например, базарда, мына супермаркет, магазиндерде соода кылганда чегин таштап атып кетип калат. Ошону топтош керек болуп атат да. Бир жагы, экинчи жагы баягы элди үйрөтүш керек болуп атат ошо чекти алганга. Эми башка чоң өлкөлөрдө алат, обязательно алат аны. Менин личный оюмда бул мамлекеттик, жөнөкөй простой мамлекеттик ишчилерди укугун басмырлап атканы да, муну чектеп атканы деп ойлойм. Тапшырбаган эмне айлыгынан кармап калабы? Эми ошого барып атат да. Эми Кыргызстанда чек талап кылып байге утуу лотереясынын ордуна башка чоң акция башталат. Маалыматка караганда жакынкы арада салык кызматы жаңы акция тууралуу, анын ичинде катышуу шарттарын жана байгелердин тизмесин сунуштайт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.